Бул жолу Аламедин районунун Ленин айыл аймагынын социалдык кызматкерлери үймө-үй кыдырып, жашоочуларга зомбулуктун алдын алуу максатында түшүндүрүү ишин жүргүзүштү. Аталган айылда 14 миңден ашык калк жашайт жана алардын 6 миңин жаш балдар түзөт. Знаете, где мы сидим, в каком кабинете, если вдруг, не дай бог. Ленин айылы борборго жакын болгондуктан ички миграция күч алган. Буга байланыштуу жардамга муктаждарга жардам берүү үчүн же калктын аярлоо катмарларына донорлордун көмөгү менен кыска мөөнөттүү окутууларды уюштуруу үчүн борбор түзүлгөн. Мындан тышкары аталган борбордо психологдор, юристтер да муктаж адамдарга жардамын беришет. Мы их решаем сообща. Первое, что мы, наверное... Негизи биздин айылда андай улуттуу зордук зомбулук катталган жок. Албетте бул биздин кызматкерлердин, бул борбордун жамаатынын эмгектеринин аркасында. Биз айылыбыздын тынчтыгы үчүн күн-түн дебей иштейбиз жана иштей беребиз. На сегодняшний день в Ленинском айылном аймаке очень тесно связаны старосты квартальные, а также администрация школы, учителя. Акыркы учурда үй бүлөлүк зомбулукка тушуккан аялдардын саны арбууда. Маселен, Кочкор районунда жубайын атка сүйрөтүп өлтүргөн учур коомчулуктун кыжырын кайнатты. Аялдарга болгон аяр мамиленин ордуна зордогондорго кандай чара колдонулат? Мындай учурлардын көмүскөдө калганы канча? Дал ушундай көйгөйлөргө бөгөт коюу максатында калк арасында 1 айлык түшүндүрүү иши башталды. Үй бүлөгө зорбулук жок. 1 айлык алкагында Аламедин район боюнча пландын негизинде иш-чаралар өткөрүп жатат. Атап кетсем, район боюнча 2 борбор балдарга жана үй бүлөлөргө коргоо борборунда юридикалык, психологиялык жардамдар көрсөтүлүп, өз учурунда комплекстүү жардам көрсөтүлүп келатат. Кошумчаласак, бүгүндөн баштап республика боюнча зордук зомбулуктун кесепеттери жөнүндө маалымат берилип, коомчулуктун аны менен күрөшүүгө жана жарандардын жоопкерчиликке чакыруу максатында түшүндүрүү иштери башталды. Нурая Кайратова, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.